Урматтуу замандашым, бүгүн мен сиздер менен үй бүлөдөгү чыр чатактардын келип чыгуусунун негизги психологиялык себептери жана аларды чечүүнүн жолдору жөнүндө сөз кылууну чечтим. Мунун себеби эң эле жөнөкөй жана ошону менен бирге өтө маанилүү. Дегеним, акыл эси бар адам үчүн анык нерсе үй бүлө адамзаттын бактысынын да, бактысыздыгынын да негизги себеби. Көп жылдык психологдук тажрыйбамдан келип чыгып, бир өзгөрүлбөс чындыкты түшүндүм. Адамдын чыныгы бактысы бир гана үй бүлөдө экен. Ушул жылдар ичинде мага кайрылгандардын арасында байлары да, чоң жумуштарда иштегендер да, сулуулар да, эрудит акылдуулар да, жада калса уруу, киши өлтүргөндөр бар болду. Улуу жаштагылар, орто жаштагылар, жаштар, өспүрүмдөр, кичинекей балдар. Булардын бардыгын психологко кайрылууга аргасыз кылган себептер сырттан караганда ар түрдүү болгону менен анализдеп териштиргенде бир себеп үй бүлөдөгү бактысыздык. Эгер адам баласы үй бүлөсүндө бактылуу болсо, ал турмушта боло турган башка бардык кыйынчылыктарга туруштук бере алат экен. Бир акылман айткан экен: табигат адамдарды ушундайлыгынча жаратып, аларга өтө көп жамандыктардан сактай турган, алардын көңүлүн көтөрүп турчу эки үлкөн бакыт тартуулаган. Бул үй бүлө жана мекен. Бирок бул жөнөкөй чындыкка жетишүү өтө татаал болот турбайбы? Балким бул чындык бактылуулуктун туу чокусу болгон үчүн да жараткан өз пенделерин ар түрдүү жолдор менен сынап көрөттүр. Бул адам бактылуу болууга татыктуулугун далилдей алабы деген сыяктуу. Арийне, орустун үлкөн жазуучусу акылман Лев Толстой айткандай, бардык бактылуу үй бүлөлөр бири-бирине окшош. Ал эми ар бир бактысыз үй бүлө ар башка себептерден улам бактысыз. Бактысыздыктардын негизги түп тамыры үй бүлөдөгү чыр чатактар. Ал эми бул чыр чатактардын негизги себептери эмнелер? Албетте, бир эле видеодо бул себептердин бардыгы жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Ошондой болсо да эң негизгилери жөнүндө сөз кылууга аракет кылабыз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн адамдык сапаттарынын өзгөчөлүктөрү. Үй бүлөдөгү келишпестиктердин негизги психологиялык себептеринин бири жубайлардын адамдык сапаттарынын өзгөчөлүктөрүндө болушу мүмкүн. Чогуу турмуштардын баш атында жакшы эле болуп жүрүп, анан убакыт өтүшү менен жубайына жакпай же болбосо жубайлардын кайсылдыр бирөөсү өзүн өзү башкара албай калуусу мүмкүн. Мисалга, кыз жигит маалында экөөнүн бирөөсү кызганса, сүйгөнү үчүн кызганып жатат деп экинчиси сүйүнөт. Ал эми турмуш кургандан кийин бул кызганчактык экинчи жубайдын жүрөгүн ызага толтурат. Тактап айтканда, жубайлардын кыял жоруктарындагы өзгөчөлүктөрдүн кагылышуусунан улам келип чыккан чыр чатактар, моралдык принциптердин өзгөчөлүгү. Күйөөсү ойнош ойногонго шыктуу, ал эми аялы өтө тартиптүү. Турмушка көз карашынын өзгөчөлүгү. Жубайлардын бириси байлыкты биринчи орунга койсо, экинчиси ыйманды биринчи орунга коюшу мүмкүн. Кыял жоруктагы өзгөчөлүктөрдү Гиппократтын психологиялык типологиясы боюнча аныктап алсак да жакшы болмок. Холерик тез чыңалуучу адам, кыймыл аракети активдүү, өзүнө ашыкча ишенген, керкейген, басмырлаганды жакшы көргөн, өзүнүн оюн таңуулаганды сүйгөн адамдар, тез ачууланат, кыйкырат. Булар күчтүү, чечкиндүү кишилер. Мындайлар көбүнчө ситуацияны туура эмес баалап, өзүнүкүн таңуулап туруп алат. Ушул жоруктардан улам үйдө көп чыр чатактар чыгат. Холериктер менен чырдашпаслык үчүн аларга көп деле карама каршы боло бербей, айрыкча ачууланып турганда, ачуусун басып алган соң жөн жайы менен түшүндүрүү абзел. Флегматик, бардык нерсеге шашылбай жооп кылат, аябай оор басырыктуу, болор болбоско жемденип, чыйпылыктабайт. Ал өтө чоң бийиктиктерге умтула бербейт, аны орточо турмуш каныктырат. Ар кандай ишти шашылбай, бирок майын чыгара жасайт. Чыр чатактан алыс, элдер менен бирдей мамиледе болот. Флегматиктин үй бүлөсүндөгү конфликттер анын кенебестигинен, жай кыймылынан келип чыгат. Флегматиктин жай кыймылына ылайыкташуу керек. Аларды шаштырганда ситуация жакшы жагына өзгөрүүсү кыйын. Колдон келсе чечиле турган нерсени чырылдабай эле өзүң чечип, анан ал адамга түшүндүрүп кою керек. Меланхолик, олуттуу, бирок көбүнчө капа кебете менен жүргөн, чечкиндүүлүгү жок адамдар кичине эле нерсеге кайгырып алышат. Элде буларды асан кайгы деп коюшат. Бир нерсеге тез ишенет да, бирок өз күчүнө ишенбейт. Пессимисттер. Үй бүлөдө мындай жубайлар көбүнчө басмырланып калышат. Же болбосо өзүлөрүнүн асан кайгы менен жандагыларды тажатып жиберишет. Меланхоликтер менен мамиле кылууда үй бүлө мүчөлөрүнөн сабырдуулукту талап кылат.
Алар өздөрүн башкарып, кыракы, адептүү болууга аракет кылуулары керек. Эгер кичине эле копол мамиле жасалса, меланхолик өз ичине кирип кетет. Депрессияга түшүп кетиши мүмкүн. Анын жан дүйнөсүн чыныгы ишеним, сүйүү менен гана ачыш мүмкүн. Сангвиник, жандуу, активдүү, дили куунак кишилер. Алар көбүнчө жакшы маанайда жүрүшөт. Оптимисттер айлана чөйрөдө болуп турчу окуяларды өз жүктөрүнө өтө деле жакын ала беришпейт. Бардык ситуацияны жакшы жагына чечкенге аракеттенишет. Алардын кемчилдиги үстүртөн мамилелерге жакын болушат. Өз жубайларына да үстүртөн мамиле жасап коюулары мүмкүн болгондуктан бул нерсе чыр чатакка себеп болушу мүмкүн. Сангвиник менен жашаган оңой, бирок аны үй бүлөнүн көйгөйлөрү менен жүктөп туруу абзел. Болгону чектен чыкпас керек. Болбосо ал өзүнө жагымдуу жерге оңой эле кетип калат. Биз жогоруда кеп кылган адамдык сапаттар бул психологиялык закон ченемдүү нерселер. Себеби жараткан өзү бизди ар түрдүү кылып жаратып жатпайбы? Жашоо кызыктуу болсун деп. Патологиялык адамдык сапаттар бактыга каршы табигый закон ченем сырт болгон адамдык сапаттар да бар экен. Мына ушундай сапаттарыбыз үй бүлөнүн жашоосун эле эмес, деги эле адамдык жашоону өтө татаалдаштырат. Биз төмөндө патологиялык адамдык сапаттар жөнүндө сөз кылабыз. Астеник жана гиперсенситив адамдар. Муну жөнөкөй тил менен айтканда бошошкон жана ашыкча сезимтал адамдар. Астениктер тез чарчашат, мууну бош, турмуштун агымына оңой менен көнө алышпайт. Гиперсенситивдер тез капа болушат. Жан дүйнөлөрү назик, сырткы өзгөрүүлөргө туруштук берүүсү начар адамдар. Мындай адамдар жашоодогу бир аз гана көйгөйгө да катуу капа болуп, өздөрүн жоготуп коюшат. Аларды күч колдонуп оңдоймун десеңиз, тескерисинче бактысыз кылып сындырып аласыз. Бул адамдардын көңүлүнө жол табуу үчүн кыракы жана чыдамдуу болууга туура келет. Аларды мээримдүүлүк менен колдоп туруу абзел, бирок маалы келгенде катуураак сүйлөп, талап койгонду да билүү керек. Болбосо, бул адамдар өздөрүнүн мүнөзү менен сизди баш ийдирип, сизден пайдаланганга көнүп алат. Эксплозив типтеги адамдар. Биз жогоруда сөз кылган холериктердин ашыкча бир түрү. Бул типтеги адамдар ачуусу өтө тез, копол, сөгүнүп сүйлөшөт. Жада калса кол көтөргөнгө да маш болушат. Алар болбогон эле бир шултоого үйдө деле, көчөдө деле, иште деле чыр чыгарышы мүмкүн. Өкүрүп, бакырып, айлана чөйрөсүндөгүлөрдү капа кылышат. Ачуулары тарагандан соң өз кылгандарына өкүнүп да коюшат. Анан кечирим сурап, белек-бечкек берип күнөөлөрүн жууганга аракет кылышат. Эксплозив адам жашаган үй бүлөдө тез-тез чыр чатак чыгып турат. Бул акыбал өнөкөткө айланып кетпестиги үчүн чогуу жашаган адамдар бул адамдын оорлуу экенин эсепке алып, ошого ылайыктуу кыймыл-аракет жана мамиле кылуулары керек. Резонер. Жашоодон көңүлү калган, кекчил, көңүлү чөгүңкү, пессимист. Бул адамга эч нерсе жакпайт. Мындайларды жумурткадан кыр издейт деп айтылат. Жакшы бир нерседен да жамандык таба алат. Айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн маанайында түшүрүшөт. Резонердин көз карашында бул жашоодо эч ким жакшы иш кыла албайт. Адамдардын баары жаман. Ал элдердин баары менен урушат. Аларды мыскылдайт. Бул сыяктуу кишилер менен жашагандар анын кыял жоругуна көңүл бурбай, өз турмуштарын жакшы нукта уланта берүүсү абзел. Педант. Өтө майдамчыл, тактыкты, тазалыкты ченеминен артык сүйгөн адамдар. Бул адамдар айлана чөйрөсүндөгүлөрдөн да ошону талап кылышат. Педант аял үйүндө тынбай жууп, тазалап, бардыгын улам эле өз ордуна коюп, тынбай арчып, сүртүп турат. Жийиркенчек. Сырттан караганда албетте бул жакшы жоруктай сезилгени менен, педант адамдар үй бүлө мүчөлөрүнү тажатып, жүрөктөрүн кысып жиберишет. Бул кишилерди сыйлашат,
бирок сүйүшпөйт. Педанттардын жакындары алардын тазалык жана тартипке болгон мамилесин сыйлаарын айтуулар керек. Ошону менен бирге менден да өзүңдөй болууну талап кылба деп түшүндүрүү максатка ылайык. Истериктер өздөрүнө ашыкча көңүл бурдургулары келет. Кулк мүнөздөрү тез өзгөрүп турат. Кылыктанганды, өзүнүн жасаган иштерин көбүртүп, жабыртканды жакшы көрүшөт. Ашыкча кыялкеч болушат. Күнүмдүк турмушта да, театрда ойногондой ойношот. Көбүнчө фантазиялары менен реалдуулукту алмаштырып алышат. Азыр эле жаркылдап, шарактап туруп, бир эле заматта бактысыз шордуга айлана калышат. Ошондой учурларда жашагысы келбей калганын, жанын кыйгысы келип жатканын айтып калышат. Бирок бул көбүнчө эле шантаж болот. Алар өз жандарына кол салышпайт. Мындай адамдардын жакындары чыр чатак чыгарбастык үчүн өздөрүн кандай кармашты, аларга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылганды билүүлөрү керек.